Мындай эркекке определенный нерсе жетет. Дальше эмне кылам, бүттү. Мага кереги жок көп нерсенин. Компьютерим бар, сумкам бар, бизнесим бар, болду, отура беришим керек. Эми караңыздар, эркектин табияты ошол. Эркек көп өнүккүсү келбейт. Эркек айкөл эме кылат, ситуация чыкса кылат. Табияты ошондой. Дагы эле монтип же бир досун көрүш керек. Анан бирок эң жакшы жардам берген бул үйдөгү аял кишилер. Апаңыз, келинчегиңиз, кызыңыз. Аялдар постоянно өзгөрүп өнүккөнгө, эмоция өзгөрүп тура берет. Бир күн мындай, эртеси мындай стабильность жок. Ошол нерсе аялдын табияты. Ал жаман нерсе эмес. Аял сизди өнүктүрөт. Акча топтогон эмессиң, үй алган эмессиң, хотя машинаң жок, мындай бир кызыгууң жок, эптеп эле иштеп жүрөсүң. Эркек да ошондой да. Анан үйлөнгөндөн кийин акча боло баштайт. Ал эмне үчүн боло баштайт? Уже келинчеги бирдемке сурай баштайт. Ошон үчүн аялыңыз, келинчегиңиз бирдемке сураса, бул сизге жакшы. Апаңыз бирдемке сураса, сизге жакшы. Кызыңыз бирдемке сураса, сизге жакшы. Анткени сизди өнүктүрөт.